Assalamu alaikum, бағбандар. Бүгін 15 октябрь Ноқат районына қараштуу Пулатов айыл өкмөтүндө Баглан айылындабыз. Сүймөн Кулакабыздын интенсивдүү гиласпак, жалпы эле алма, бардык мөмө жемиштери бар. Багындабыз. Быйыл интенсивдүү гиластар боюнча Кордия Регина сортунда, бул жерде Кордия Регина сорту жалпысынан ошол көп тигилген. Мөмө пишип аткан мезгилде да келип тартканбыз. Андан кийин биз мөмөсү канча болгондугу, канча гектардан канча тергендиги, олор боюнча маалыматыбыз жок болгон үчүн азыр бүгүн ошо Туркиядан адистер, агрономдор, чоң адистер келип, ошо Кыргызстанда болуп аткан көйгөйлөр боюнча интенсив багынчылыкта эмне көйгөйлөрүбүз бар, ошолордун чечимдери жана чоң маселелерди тажрыйба катары дагы тажрыйба алмашып көп нерселерди үйрөндүк. Жана да ошол Сүймөн Кулакабыздын багында көптөгөн маселелерди айтып өтүп кетишти. Андан сырткары ошо Кордия Регинаны дагы биз 2020 жылдан бери тигилип келгенден бери көзөмөлдөбүз. Канча Кыргызстан боюнча эң көп тигилген сорттор Кордия Регина десек адашпайбыз. Себеби 2018ден баштап Сербиядан тартып келген, Туркиядан келген, көп жерден келди. Тамырлар биринчи Кольтто келген, андан кийин ошо максимум 14-тө келип баштады. Ошентип Кордия Регина Кыргызстан боюнча дээрлик бар. Эми ошолордон бардык эле жерде Кордия Регина жакшы болбой атат. Бирок ошол болуп аткан жерлерде демек канча болуп атат, демек келечекте бул сортторду жетиштирсек болобу? Ошолор боюнча Сүймөн Кулакабыздан дагы кошумча суроо өтөбүз. Ассаламу алейкум, Сүймөн Кулака. Быйыл ошол 20 немени Кордия Регинаны терүү убактысында эсиме чыгып калды. Канчанчы убакта келгенибиз, бирок терелегиңиздер эле да. Азыр ошол тергениңиздерде канча тонна чыкты, канчанчы жылда ошолор боюнча да маалымат берип өтсөңүз. Негизи 2020 жылы тиккенбиз. 2023 жылы 1,5 килога жетпегенден берди. 2024 1 килограммдан берди. Быйыл 2025 жылы 3,5 килограмм. Быйыл 6 жылда 5 жашта экен, 3,5 килограммдан берди да. 3,5 килограмм. Ошондо 2 гектардан 3,5 тонна неме болду. 2 гектардан 3,5 тонна саттык. Ошо туугандар 6 жылда Кордия Регина сортунда ошондой болду дейт. Чаңдатуу максатында Кордия менен Регина сорту максимум 14 тамырына кыйыштырылып 5/3 схемасында тигилиптир да. Ошондо негизи мөмөлөрүнө кандай, мисалы көбү жаңы сорттор болбой деген, экспортко жарабайт экен, же болбосо жумшак болуп калат экен деген көптөгөн сөздөр бар да. Ошого өзүңүздөр мына Кордия Регина гиласын тиккен дыйкан катары кантип айта аласыз? Сатууда көйгөй болбодубу? Нарктары кандай саттыңыздар? Сатуу боюнча эч кандай көйгөй болгон жок. Нарктары чем бизди валовой гиласка караганда кымбатыраак саттык. Негизи 320-330 болуп аткан, биз 400 сомдон саттык. Быйылкы жылы. 400 сомдон саттык. Неге дегенде немеси калибри 26дан 32-ге чейин. Андан сырткары гиласта дагы эң чоң талап бул көлөмдүүлүк да. Канча көлөмүңүз чоң болсо, бир аз бааны кымбатыраак сатканга мүмкүнчүлүк болот. Эгер сиз 10 туп гилас эгип алып деле, мынанчадан сатам деп айта албайсыз да. Кардарга канча көлөмдүү көп сунуш кылсаңыз, ошончо баасыны дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул да бир талап болду. Кордия Регинаны ар дайым айтабыз, бул өзүн өзү чаңдата албаган, кеч пиша турган сорт. Кордия сорту бул Чехиянын сорту, Регина бул Германиянын сорту, бири-бирине чаңдатуу максатында тигилген. Эми Кордия Регинада бир аз ошол сиздин эле дагы бир жогоруракта, 1 километрлик наракта, кудду эле ушул жашта бир аз мөмө да салбай аткандыгын уктук да. Ошого демек бул жерде бир аз климаттык өзгөрүү дагы ошол гүлдөп аткан мезгилде аба ырайынын салкын болуштугу, ары жакшы учуштугу. Сиздер бул жерге арыны кое элексиздер эле, же эми быйыл? Эми ошо ары коюуда дагы биз көбүнчө талапта сөзсүз 200 метр аралыкта кеминде 1 гектарге 6 яшык ары коюшубуз керек деп талап кылдык.
Biz bu yılkı жылы 9 yaşlılarga alıp gelip koyduk. 9 жаш. Orta gılı koyup koyduk bir karını. 9 yaşlı. Ошону эми негизи 200 метр аралыктарда койсоңуздар, өзү ары негизи 5 километрге чейин учат дегени менен, бирок оптималдуу иштей турган зонасы 200 метр болот экен да. Анан ары койгондо сөзсүз ошо 200 метрден коюп, суусуну, башкасыны койгонго муктаж болобуз. Анан ары ушу суу издеп көбүнчө кетип калышат да. Андан кийин сортто биз ар көрдө регине болгон үчүн ар бир көбүнчө ошол чаңдата турган сорттордун арасына койгондук көп муктаждык талап кылышат. Анан негизи биз өзүнүз чаңдатпай турган сорттордо көбүнчө 4кө жакын талапты сөзсүз талап кылабыз да. Чаңдата турган сорт болуш керек, аба ырайы 19 градустан көтөрүлбөш керек, аба ырайы салкын болуп туруш керек, жана ары учуш керек, жамгыр жаабаш керек. Ушул талаптарды качан гана жөнгө салганда бул дарактардан негизи өтөрү жок. Мисалы, Польшага барсаңыз, башка жака барсаңыз, эң жакшы гилас кайсы десеңиз өзү көрдө регина дейт да. А бирок биздин климатка келип, ысыкта, аба ырайыбыз жамгыр келип калып, көйгөй эмне болуп атат? Ошо чаңдашуу маселеде ошол гүллөгөн убакытта эле болуп атат да. Ошол себептен өзүнүз чаңдата турган сортторго көп басым жасаңыздар деп сунуштаганыбыз себеби ошол. Быйылкы 2025 жылдын жыйынтыгында биз көптөгөн сортторду анализ кылып, алардын ичинде ошо Корде Регина сорту, Sweetheart сорту, Lapens, Skina бардык сортторду дээрлик видеосун тартып чыгардык. Sweetheart'та 20 сотуктан эле өзү 3 тоннага жакын мөмө саттык да. Эсепте 10 эсе ошол 2 гектардан 3,5 тонна сатылып атса, биз 20 сотуктан эле ошончо саттык да. Демек, өзүнүз чаңдата турган сортторду ар дайым биз тиксек эч кандай талабы да жок, түйшүгү да жок боло берет да. Ошого негизи Сүймөнкул ака бүгүн өтө чоң семинар болду. Ал жерде ушул 4кө жакын ушу багыңардагы түйшүктөр, Кыргызстан боюнча дээрлик көрүп келген жыйынтыктарды айтып келди. Тамчылатып сугарууну сөзсүз эки тараптан койгула деп айтты. Bir тараптан түйүнү койбогула, ошо фитофторго көп чалдыгат, нымдуулукту жакшы кармай албайт деп, ошол эле биз айткан сөздөрдү айтты да. Андан кийин ошо жалбырактан микроэлементтердин жетишпестигин айтты. Ошол биологический азыктарды алып келип, ошол тупурактардын асылдуулугун ашыруу жана башка боюнча дагы жыйынтыктарды айтты да. Ушул семинарлардан кандай маселелер жакшы үйрөндүңүз жана биз ошол Туркия эли айткандай эле ошол каталардын үстүнөн иштеп кете алабызбы, ошолор боюнча да айтып берсеңиз кыска. Ооба, көп жакшы маселелерди айтты. Быйыл эми эки жагыдан коебуз жазгыга, мына немени, шлангаларды. Эки жагыдан коюшубуз керек, анан сөзсүз астынан баягы биологический немени деп өздөрү багып беребиз деп атат. Эми Кудай кааласа, алардын да немесин дарысын көрөбүз. Быйыл. Ошол Кыргызстанга биринчи жолу кириптир. Ошол Кыргызстанга ошол эксперимент катарында ошол Сүймөнкул акабыздын багында эксперимент жүргүзүп, насып болсо видеолорун да чыгарабыз. Кийинки жылы жыйынтыктары менен да бөлүшөбүз. Себеби биз дарак өстүргөнүбүз менен бул тарапта илим жок болгон үчүн эң эле жөнөкөй сугаруу маселесинде, азыктандыруу маселеде көп көйгөйлөрүбүз бар экен да. Ошону айтып, мисалы, силер жөн эле азотту берип өстүрүп атат экенсиңер, бирок мөмө жок экен деген түйшүктү да айтты да. Бирок шактарды карасаңыз, ошол 1,5 метр өсүп атат. Бияка бир буруп койсоңуз, ошо бир нодабыз 1 метрге чейин өсүп атат, бирок мөмө жок деп эң таң калыштуу нерселерди айтты да. Силер демек тупурагыңардагы азотту өтө көп берип атасыңар, башка элементтерге көп басым жасабай атасыңар деп айтат да. Ошого биз дагы ар дайым дыйкандарга айтабыз, бул бак тигүүдө же болбосо дыйканчылык кылууда бир гана азот менен иш болбойт. Ар бир маселенин илимин алып, ошол азыр биз интенсивдүү ыкмада кетип атабызбы, демек ошонун илимин үйрөнүп, туура азыктандырып, туура кесип, ар бир нерсени жөнгө салсак жакшы болот. Насып болсо, ошол менен видеону жыйынтыктайбыз. Интенсивдүү бактарда ар дайым мониторинг жүргүзгөндү улантабыз. Сүймөнкул акабызга ийгилик, бактарына Алла Таала береке берсин. Рахмат, өзүңө дагы ийгилик.